Пробация жаңыдан калыптанып келе жаткан социалдык институт экенин коомчулук түшүнүшү керек. Бүгүн Юстиция министрлигинин пробация департаменти диний экстремисттик боюнча кылмыш жасагандар менен иштөө ыкмасына багытталган окутууну баштады. Семинарга түштүк аймагындагы региондордун пробация кызматкерлери катышууда. Борбор калаадан атайын адистер чакырылып, социалдык институттун ишмердүүлүгү жана терроризмге тийиштүү кылмыш жасагандар менен укуктук жобосу көрсөтүлүүдө. Dini ekstremistik boyunca sottolgon 100'den aşığın jaran пробация boyunca департаменттен каттоодон өтүп, укуктук кызмат алган. Көрсөткүч жылдан жылга өсүп жаткандыгы айтылды. 100дөй клиент болгон, şu dini ekstremizm, terrorizm boyunca соттолгондар. Бирок жыл сайын анын саны көбөйүп атат. Былтыры 2020-жылы 150-160га чыгып калган. Клиенттин саны. Райондогу Жалал-Абад область, Ош область, Баткен областынын районунун кызматкерлери, пробациянын кызматкерлери. Ошондо эле биз 2 күн биздин кардарларга дагы профилактический мондой семинар өткөрөбүз. Ошо диний билими тууралуу.